Vardı mı? Kayaka geçti. 308 bana. 108 bana. Praktika. Kayaka geçti. Bütün iş verişini öğreneceğimiz. Ta Geniş Aile Hükümeti'nde var. Nokat'ta var. Tügü sektöründe var. Kantık geçecek var. Biz kontrat tüzüp anamın geçecek. Şu işgirlerde sizlerin kontrat Конечно, biz baylanışta var. Tığız baylanış. Kaysı Her bir aile hükümette var hazır. niye olacak? Barıp o mekanizasyon, ayın çarba, okuvanlar ayın çarba nemesini bir şey. Kaysı aile hükümette lazım. Geniş Aile Hükümeti'nde, Kırgız Aile Hükümeti'nde. Çalın, aile hükümetleri çıksın ki baylar. Kaysı aile hükümette eğitim liseden var, bunun balları okudu. Öyle işte orada. Praktikadan öte oldu hazır ümit. Hazır barabısı şu geniş aile hükümetine. Karış. Buyruklarını alıp çıkınız işte. Kança bala bugün praktikada жүрüp, kaysı işkana menen kantık gelişim түскөнүздөр ошо мага бериңизчи. 100 канча 108 бала атасыз. 108 бала кылса бериңиз. O yerde hazır bugün 78 balага тамак берип атасыздар. Ооба. Баягы 108 бала. Ошондо 186 эле бала болуп атпайбы жалпысы. Сиздер 240ка жеткирдим деп атпайсызбы? Bir grup var, nemede janagындай 10 aylıkta. 28 bala. 10 aylık. 28 bala. Siz ısık tamaka, misal 3 mal tamaka. Ağaçlardan Стипендия бересиз. 28 bala koşun. Плюс 28 болсун. Ошондо 186 болуп атабы? Нар жака 20-ны кошуңуздар. 216 bala. 216. Калган бала. Kalganlar surayt eken gelbey kalat. Şunda mı? Жок, баары мындай да, сиздер мисалы тамакты жасап атканда жалпы балдарга тамак жасайсыздар да туурабы? Санына карап. Сиз мисалы күнүнө кандай кылып эмен бересиз? Menü berişet, masterler, her bir gruppa menünü mağa zayapka berişet, mağa edip berişet bulacaklar. Bunu çabaladı. Oşonun negizinden hangi tamak jasalat. Tamak jasalat. Мисалы мына бүгүн 78 балага тамак бердик деп. Калган үнөмдөлүп атат да, азык-түлүктөн башкадан турабы, эт азыгы башкадан үнөмдөлүп атат да. Жалпы эмеде алганда сиздер ошол 240 балага бирдей тамак берген жоксуздар. Бирок мамлекеттен 30 сомдон сиздер 240 балага берген. Жок, 240ка бербейсиз. Ортодо берки 207 баланы алалы. 207ге 30 сомдон ар бир эмесине кетип атат да күнүнө. Ошондо сиздер 78ге бүгүн тамак берсеңиздер, нар жака 30 болсо, нар жака 7. 37 бала минус кетип атат. Ошондо 37 баланын мамлекеттен бөлүп аткан тамак ашы эконом болуш керек да. Мен сизге неме берейин, интервью берейин, анда болсочу. Ошол за счет ошол үчүн мен 3 мал тамак берип атам. Эртең менен да ысык тамак берем. Эгер неме болгон болсо, кызыксаңыздар көрсөңүздөр болот да. Ар бир бала жок дегенде бир эртең менен ысык тамак жейт. Анан унутпа жейт. Каша беребиз. Жанагындай эле гречка. Негизи жатаканада балдарга 3 мал каралган да тамак, туурабы? Жок, 30 эле сом каралган. Жок, 30 сомдун эсебинен азыр бала бакчадагы балдарга 7 сом каралган. Bir gün geçenizmi? 7 сом. Мамлекеттин эсебинен 7 сом каралган. Анан жанагы ата-энелер башкалардан баягы попечительский кеңештерди түзүп алып, анан ошолор акча чогултуп, өздөрү каржылап эме кылып атат да. Сиздерге 30 сомдон. Республика боюнча сиздерге ПТУга бөлүнгөнчөлүк, тамакка бөлүнгөнчөлүк эч жерде каралган эмес. Мындай тамактандыруучу жайлардын бүт бардыгын алып көрсөк, эң эле көп сиздерде каралат. Анан 30 сом 3 мал тамакка кирет да, мага экономия кызыктырып атат. Ошодон 1 жылдын ичинде мисалы сиздер келбей калган балдар ар кандай шарт менен келбей калат дейбиз. Ошолордун эсебинен канча экономия кыласыздар азык? Экономия кыла албайбыз, жетпей турат. Дания Тургазович, туура түшүнүңүз, жетпейт, ачыгын айтайын. Жетпейт. Себеби 3 мал тамак беребиз. Анан ар күнүнө жок эле дегенде 1 килограмм, 1,5 килограмм, 2 килограмм чейин эт иштетебиз. Туура түшүнүңүздөрбү? Жеден кошобуз да биз. İmaradın. Skalat'ta açık olan. Skalat'ta açık olan. Andan keyin starший мастер чакыргыла, келди ошто? Чакыргыла, жанкы давайте, кайсы айлык өткө кандай жөнөттүңөр? Кайсы догону мастерлерге айттыңар? Саздасың, сен чыгып көрсүң. Болот, боконда болот, өкмөттөр курчуге барып, бирок иш берүүчүлөр беканча бар да. Ооба. Бар да.
Табыштуу уят. Кыргызча шрифти киргизип, ошону менен бүт кыргызча жазгыла. Ошонга чейин эле тиги жөн эле жасап кое турган. Бирок аракет кылам мен ошого. Мен суратты интернет немелерге мен күйүп бүттүм, көп байтак. Үйлөргө коштуруп сону жасапсыздар. Макул, макул. Эс кылат. Определенный Сорт кайсы? сортун билбейт экенмин, тендер чыгып берет. Алып кетчи балдарымды. Склад башчысы канчадан кайсыларын аласыздар? Көрсөтүлө барсын. Кайсы май? Ким? 72% бергенсиңер. Тендерге. Буйрутманы көрүңүзчү, буйрутмада канчага бергенсиңер, эмне майга бергенсиңер? Тендер ушу майды алып келгенге буйрутма. Ошого эле бергенбиз. Алмайм. Тендер. Шундай эле го. Анан эптим болсо. Мен мақсат қазір 5-6 жыл қыладым болот. Себебі аты жаңылым осы уже келет. Мен уже заявканы қайта мұхаммедтердің базын өзгерді. Орда вообще бақыланды, сондай да ол. Сертификаты кайсы май керек туруп Немен жым болса, немен айтсаңыз, бізде мондай болса, дайна тұрғасыз. Біздегі жаңағы заниматься еткен адам қайтыш болып кетті. Анан жаңадан келіп, бұлар уже тантырап қалышы мүмкін. Ал адам болғанда кімнесіп қоймақ, барысыншы. Мындайда Больницаға түсіп қайтыш болып қалшылаған, жаңы келгеннен кейін уже не болып істеді. Майлар боюнча биз дайым айтып отырбыз. Кагаз жүзүндө 72% майлуулуктагы майды бересиңер тендер. Бардыгы 72% майлуулуктагы майды алып келип берилет. Тендерде уткан компаниядагы ошону утат. 72 алып келиңер. Муну 32% майлуулуктагы май. Мен менен азыр талашам десеңиз, алып барып лабораторияга беребиз. Майлуулук. Себеби көрүнүп турбайбы? Замечанияны тура кабыл алгыла. Анан давайте кечкиле деп алат. 32% май. Жанагы магазинде мынау майдын бир пачкасы 38 сом турат. Силер тендерге берип атканда 78 сомдук, баягы 310 сомдук майлардын немесин бересиңер. Процент. Мынау май жөн эле сууда маргарин мындай алып. Көз койгончу ушул жерде жатат. Баягы тендерге башканы бересиңер, акчаны башканы которобуз, а самом деле май вообще башка май. Анан ортодо кичинекей бир тыйын чыгат, ошол бөлүн да. Ошол бөлүн. Ошон үчүн тендерге берип атканда жаңы келсеңиз карашыңыз керек. Ар бир кайсы буйрутманы берип атасыз, тендерди уткан киши абийи менен ошондой буйрутманы алып келип бериш керек. Точно. Ушул болот, болбойт деп. Эгер туура эмесин алып келген болсо, сиз 100% кабыл алган акыңыз бар. Жетекчиге билдирип, жок болбойт. Bunu almayız. Себеби биз тендерге берген буйрутмада башка болчу кечирип койдук. Кайра тендерди бузганга укулмады. Бул мисалы ушул силер буйрутмада берген нерсени алып келип бериш керек. Тендердин көбү ушундай болот да, баары сүйлөшүп алат. Анан кийин тендерчи менен жетекчилер башкалар отуруп бияктан запуск кылат деген бар сүйлөшүп алат, анан ортодо баягы сапатсыз нерселер келе берет да, ортодо кичинекей тыйын, ошодон ойнойт да бул үчүн. Андай жок. Биз тендерчилердин көп кабыл албай койдук. Мен өзүм лично на лыжах иштейт. Тендерчилер мени тажакка жиберди. Мен ушул агай менен иштешпейт. Ушул кантип болсун, мага карашып. Бул жанагы поварлардыкы. Данияр Газизович. Поварлардын. Жок, жаңылык кылып атат. Бул үчүн. Азыр бир нормальный немесин мынасак.
Поварды чакырсаң неме бар. Повар эчеке келсеңиздер, повар кайда көрөт? Повар эчеке. Жолун биз иштетпейбиз. Келсеңиздер, сиздер билбей болсаңар. Сиз иштетпесеңер башка бир. Сүт эмес? Bunu gelseniz bir dakika. Bu onu kim Ne kaç ödersin? Çok gelseniz yemin yap. Süt. Süt marazilikке салып калган болсо бетине анча эки бар, тозомалдуу бар, сүт келет. Кантип сүт? Тоң калганда ушундай болуп калат. Анан бул кайра эме кылсаң свежий болуп калат, агай. Анан муну тоңдоп кайып калат да азыркы мезгилге эме кылабыздан анды бетине азаздан алып туруп бетине иштетебиз. Алып койсок эме болуп калат. Свежий болуп жакшы болуп калат. Анан эмне эгер өзүңөр иштетсеңер, склад башчы бербейт. Берет, өзү сураган кезде алабыз. Эртеңден нан жабабыз дейт. Берет, бербей койбойт. Кантип берет билбей атат. Билет, неге билбейт. Айтып атабыз, ошол нандын бетине эртең менен алабыз. Бирөөсүн алсак, берип соң болуп калат. Не деп айтасыз? Бериңиз дейт. Ошо тоодон алып келгенбиз дейтин. Анан ийип калат да азыр агай. Бул анан буну 1 саат, 2 саат койсоң өзүнө келип соң болуп калат да. Мунун бүгүнкү сүт эмес, эртеңки сүт эмес, эгер сүт болсо. Süt bir cumada bir gelet de turuşunu aytsana. Ошондой. Анан биз ону нанды бетине Papakta кызыл болуп ташышат да. Çözsüzme sizler için de cevap taşı veriyoruz. Tura? Ооба, бирок да Bir cumada bir cumada gelip diye aytmışlar da. анан бул өзү свежий болуп соң болуп калат да 1 саатта. Süt azыгын сактоонун өзүнүн стандарты бар, нормасы бар. Мисалы өзүңөр каалагандай тоңдуруп, каалагандай коюп коюш дегенчи, аны үйдө жасай бересиз. Үйдө өзүңүздүн балдарыңыз, жоопкерчилик өзүңүздө, жолдошуңузда, муну каалагандай жасайсыздар. Бул мамлекеттик мекеме. Мамлекеттик мекемеде өзүм каалагандай кылам деген нерсе болбош керек. Өзүм каалагандай нерсе болбош керек мамлекеттик. Бул жерде мамлекеттик стандарт бар, ошондон чыкпай анан жасаш керек. Тамак ашыгыңыздарды жасаганда минимум ким түзөт? Шеф бар. Сиз түзөсүз, тоогу? Мен шеф бар эмесмин. Сиз башка иш болсо. А чакырбайсыз бе? Азыр эмне делет? Кызык сиздерге келип атат. Көп эмне качып атасыздар? Качканым жок менде. Чакырыңыздар эжеке. Тамак ашты кайда сактайт булар? Пробу. А пробу жакта отдельный болгон нан. Эмне? Завтрак, обед, ужин. Завтрак, ужин, обед. Не, бир эле жолу эме кылып коесуңар. Же эртеден кечке переговорка бересиңер. Жок. Бир эле тамакты эртең менен жасап кечке бересиңер. Жок, андай Бөлөк болбойт. тамак. Кайда? Бул бакай. Бир эле эртең менен киме туруп атпай, 30:05. Мунуңар деле. 31 бүгүнкүн айтып атасыздар. Туруп. Кана тийди. Сиздерде болгон холодильник ушул тамак ашыңыздарда. Ошо маразин. Ана холодильник. Башка жер жемиш эмелерди кантип сактайсыздар? Картошкаларыбыз, жашыл жемиш, Погребиз бар. помидор, укроп, башка дегендер кантип? свежийле келет бизге. Күнүнө келбесе дагы 2 күн көйлөп. Кайерде сактайсыздар? Эмне 2 күндүк келип кайерде турат? Сузда. Өткөндөн бери эмнебиз муздагы элем, азыр эми кайерге сактайсыз? Азыр жай июнь айы. Но болбойт иш. Сиз аш босчу катары, башка аш босчу катары биринчи кезекте жооп бересиз. Балдардын ичип аткан тамагы үчүн. Эгер Кудай сактасын, бала ууланып калат болсо, туура эмес нерсе болот болсо, биринчи кезекте сизден сурайт. Директордон сурабайт. Биринчи сизди чакырат. Анан аш босчунун жардамчысын чакырат. Кантип карап атасыңар, эмне кылдыңар, кантип дайындадыңар? Анан баардыгын мыйзам чегинде жүрөктү колго коюп, Алланын алдында мына жолуксанат экенсиз, Алланын аманатында жүргөн адам экенсиз. Алла раз сизге буйрук ушул жерге алып келип атканда, ошол буйрукту Алланын аманатын абийир менен аткарыш керек. Жакшылап. Жөн көз астында баягы Данияр Жаныков келет экен, губернатор эртең текшерүүгө жөнөтөт экен дегенден кийин гана аткарып койгон болбойт. Мен кечээ сиздердин жыйыныңыздарды уктум. Агайдын келип өткөн жыйынын көрдүм.
ким не деп сүйлөдү, кантип сүйлөдү, даярдангыла, башкаңардын баардыгы деп аткан баардыгын уктум. Ошон үчүн андай нерсе болбош керек. Данияр Жаныкулов үчүн эмес, же Зиядин Жамалдинов үчүн эмес. Маселе Алла үчүн, Алланын алдындагы аманат үчүн иштешиңиздер керек. Күн түн аткара турган милдетиңиздерди абийир менен аткарып. Болду, башка мисалы сиздерде мамлекет бир асмандан айды алып бер же күндү алып бер деп суранган жок да туурабы? Же жетекчи суранып атабы? Только өзүңөрдүн мыйзам боюнча иш аракетиңерди абийир менен аткарып койгула. Сураныч бүттү, башка эч да. Ооба. Ошон үчүн жакшылап караңыздар, ар бир иш. Туура чүнөмдөрдү аткарыңыздар да. Анан могу биздин летний кухня. Монеке. Мына жерде казандар барысы бар. Учак светөчү бар. Ушул жерде даярдайбыз. Чоң казан, анан жана